Zaten qanchalik hareket qilasiz silahni ko'ngilni o'rtmayli deb harakat qilamiz. Jumuşdan kelgende çay qo'yib, anti bu qilgancha. Өзүбүз рекетиштен баштабай, өзүбүз налог салбай, пирожки алып берип койчу деп не кылбай, өзүбүз не кылсак токтойт ага рекеттерсе, өзүбүздөн башташ керек. Бизде токтосо дагы жогорку жайларда токтобойт. Анткени тияктан телевизордон рекет кинолорду, эмелерди чыгарып атат. Ошолорду көрүп балдар ошого эметип, кызыгып, ошондой кылып атышат да, ошон үчүн ошол кинолорду дагы ойлонуп көрүш керек, жыйынтык чыгарыш керек. Жаман кинону көргөндө эле жаман болуп чыгыш керек эмес да. Ошого жыйынтык чыгарыш керек. Аягында кандай болуп атат? Ким айтып кетпеди, Нуриза, жаңы эле. Ошондой жыйынтык чыгара билсеңер эле силер оңолосуңар. Школдордо токтосо да чоңдорду токтобойт да, бул илгертен келген салт экен да, ушундайчы. Бүт эле токтобойт деп, илгертен келиптир. Жаштардан чыгарылган илгертен келген экен. Илгертен кимдерди көрдүң? Азыр деле айтчы. Илгертен айтып келишет. Илгертен кайсы? Например, чоң аталарыман уккам, бул илгерде эле ушундай бар болчу деп. Телевизордон деле айтып атат баягы чиновниктер ким? Ошо чоң атаң салса керек да, ошол налогтучу. Сен ошондой жаман кинолорду көрбөй эле кой, макулбу? Сен көрбөй эле кой. Ана сен эле койсун, анда көрбөй эле койсун. Чыгарбай эле койсун тияктагылар. Сен ошо чоң атаң кантчы да? Ошо ал кинону чыгарган жок турабы? Сен көрбөй эле кой, аны башкалар көрүп алсын. Сен көрбөй. Рекет токтотса болот. Если рекет ошо токтотуш үчүн бала өзү мээсине кирсе, ошо рекет кантип токтотом, кантип барбай жогулукпай эле коеюнчу депчи. Например, бир бала бар. Например, өзүнүн чоңунан братандары бар да, чоңуракчы. Астынан чыгып калса, о деп качып барат. Ошону токтотуш үчүн өзүнүн баланын мээсине кириш керек да, ошочу мээчи кантип токтотуш керек. Эми, например, келип балдар чакырып, кичине өзүнүн братан болсо дагы кичине мечитке алып барып, ошону чакырса, кийин өсчө братандар да өзү кичине келип, ошонун мээсине кирет. Мына бул да менден күчү бала, мени мечитке чакырып, мен ошондой болсум керек деп, ошону чакырат. Уялып калышы мүмкүн, уялып калышы мүмкүн. Жакшы ой, жакшы пикир, кел. Мен оюмча, рекетчерство деген токтолбойт, система деген. Себеби дегенде азыркы бул бардыгына привычка болуп калган, акча алып же эң жүргөндөрдүн баарына. Акчасы булар жашашпайт. Себеби дегенде күн сайын бардыгы балдарды өздөрүнүн билгендерин акча тоноп, өздөрү уурдап жүргөндөргө бул привычка болуп калган. Ата энесинен кайрадан бир күн болду уже бүттү дейт, эртеси кайрадан баштай беришет. Ар школда рекетчество жок деп атат, бирок четинде бар иштер аны. Садиктен эле башталат ал нерсечи өзү. Азыр бир бала бирөөсүнүн игрушкасын алып койду, воспитательница айтат: "Сен эмнеге буну уруп атасың? Бунун атасы биздин садикте оңдогонго ушунча акча берген, ушунча ремонтко берген." Аны ушинтип мектепке жетет, мектептен ары ушинтип кете берет. Башталат, ошентип башталат. Мен лично менин братишкама ушинтишкен болчу. Двоюродный братишкамачы. Бала акчадан. Точно биле албайм, ал Ысык көлдө да. Эми ушундай эмелер бар да, ошо дагы Айдар байке айтканын айтып кетейин. Кыздар деген балага акчасы үчүн эле. Тиги бай баланын баласы болуптур, мейли ошо акчасы бар. Анын мээсине карайт да, мээси иштебесе деген каякта бир казиного алып барып туруп жок кылат. Мейли кедей эле бала, бирок мээси иштесе деген чоңойгондо бир нерсеге жетишет, үйдү алып берет, бар жоон алып берет. Ушу туура эмес. Неге туура эмес? Айтчы сен, например, баланын үйү жок, эчтекеси жок болсо, өкүн көчөдө жашайсыңбы? Баланын үйү эмес деп кой, туурабы? Бирок анын мээси иштесе, өзү аракет кылса, ошону өз колу менен табат да. Аны сен мисалы эки этаж үйүң бар дейли. Сен аны өзүң салган жоксуң, сен ата энеңдин эрке баласы, анан ошону ата энең алып бергендей болот. Мен эки этаж үйүм бар экенине. Сен не көрдүңбү же, кирип көрдүңбү? Кандай бар? Мисалы. Рахмат, жакшы ой. Саламатсыздарбы? Бул рекет жөнүндө сөз болуп атат. Бүгүн рекет деген бул адамдын өзүнөн зависит этет, ар бир баланын өзүнөн зависит эте турган нерсе. Бул жерде ата эненин да, мугалимдин дагы мындай күнөөсү жок болот. Берде ата эне деген балага же мугалим балага жамандык каалабайт да. Берде ар бир адам өзүнүн мээси менен, өзүнүн акылы менен иштеш керек. Биз буларга көп нерсени түшүндүрүшүбүз керек, иман жакка тартышыбыз керек. Рекетчестводон токтобойт го, бул токтосо эле бир ученый атайын бир программа ойлоп таап туруп, бул ушу рекет кылбасын деген программаны адамдын мээсине киргизбесе, анда токтобойт жизнь. Анда эже жыйынтыктап берсеңиз, окуучуларды уктуңуз, окуучуларыңызды. Эми ушул рекетчиликти кантип кимдер токтотот, булардын токтотуунун жол жоболору кандай? Рекетчиликти токтотуу үчүн биз окуучулар, ата энелер, мугалимдер баарыбыз ар тараптан жалып иштешибиз керек, иштеп атабыз, иштей беребиз деп айтып кете алам. Анткени биз ушул 3 айдын ичинде эле 3 ай окудук. Ушунун аралыгында эле бир топ ай сайын, жума сайын көрүп атасыңар, идеен балдар менен иштөө бөлүмү милициянын келип аңгемелешип өткөрүп атышат. Балдардын укуктары, милдеттери жөнүндө класстык сааттар өтүлүп атат. Жакын арада эле ошол суицид, анан рекетчилик темасы боюнча биз кыргыз
театрга барып келдик, драм театрга барып, ошол жактагы жаш, жетим, көчөдө калган балдардын турмушундагы ушундай эрекетчиликтерди көрүп, өзүбүз жыйынтык чыгардык. Сочинение жаздык, ал боюнча дил баяндарды жазып, ошол эле театрдын өзүнөн эле артисттер менен чогуу пикир алыштык да. Мына ушул деле биз ойлойм эрекетчиликке каршы күрөш. Былтыркыга салыштырмалуу мен айта алам, биздин мектепте андай жат көрүнүштөр азайды. Bir 60%ге чейин азайды десем болот. Анткени балдар бирин бири сыйлап калышты. Кыздардын арасында андай жат көрүнүштөрдү биз байкай элекпиз, бирок балдардын арасында бирин серин болуп атат. Алар менен дагы иш жүргүзүп атабыз. Социалдык жактан дагы, материалдык жактан дагы, административдик жактан дагы ушундай иш аракеттер жүрүп атат бизде. Бизде жакшы тарбия болмоюн ушул нерсе улана берет, даже күчөй берет деп ойлойм да. Өзүндө ата-эне бакканын мен тарбиялатам деп ойлоп атат. Ата-эне колледжге ичип кой, колледжге жеп кой, мектебиңе барып кой дейт. Ойлоп атат ошол тарбия деп. Мугалимдер болсо физика, математика, химияны бергенин тарбия деп ойлоп атат. Ачында тарбия ал эмес. Тарбия деген ошо адам болгонго үйрөтүү, адам болгонго көнүктүрүү. Өзгөчө иман тарбиясын бериш керек. Муну арам, адал дегенди жакшы үйрөтүш керек. Бул уурулук деген эң чоң күнөө, арам. Бул тамак менен жеген киши жакшы болбойт. Ошондой бандитизм аркылуу, уурулук аркылуу тапкан нерсени. Ошону кичинекейинен баштап билиш керек балдар. Арам эмне, адал эмне. Бул жаман экен, бул күнөө экен деген, ошо Кудайдан коркуу дегенди үйрөтүш керек. Анда ошондо жок болот ушунун баары. Мисалы, мына кыздарыбызга үйрөтүш керек. Жаш кезинен баштап эле onu жигиттин артынан чуркабай, жакшынакай жүрсүн, өмүр бою таптада жүрө тургандай кылып. Ошонун баарын үйрөнгөндө ичпей да калат, уурдабай да калат, бандит болбой калат. Ошо биз баарыбыз, коомубуздун баары ошого үйрөтүшүбүз керек. Жаман, жакшы, арам, адал, күнөө, сооп дегени. Чоң рахмат. Мен не демекчимин, эми буюрса ушу ата-эне, ар бир ата-эне өзүнүн баласын жакшылап тарбияласа, эрекетчилик токтомок. Жана ушу каналдар, эфирлердеги жана эрекетчилик, жана Байбек кинолорду тыюу салса, ошондо буюрса Кыргызстан оңолот деп ишенем. Рахмат. Бул балдардын тарбиясы өтө татаал процесс. Буга ата-эненин, үй бүлөнүн, коомдун, жашап жаткан мектептин, чөйрөнүн таасири дагы чоң таасир көргөзөт. Мына ушул таасирлерден барып анан баланын характери, андан кийин тагдыры калыптанып чыгат да. Мына ошон үчүн бүгүнкү жаштар азыр передачаны көрүп, өздөрүнүн пикирлерин билдиришип, өздөрүнө чоң таасир алды дейм. Ошондой эле Фарида Жунушбековна айткандай, өткөндө балдар керектүү эмени көрүп келишти, анан таасири да жакшы. Ошондой эле мурдага караганда азыр биздин мектепте ушу жат көрүнүштөр кыйлага азайды деп ойлоймун. Балдарга биринчиден ушу мына Өзбек ажынын да пикирине кошулам. Иман тарбиясын берсек, аларга нравственное воспитание деп коебуз. Биз физиканы, химияны гана берип жатат деп жатат. Физиканы, химияны эмес, мен өзү орус тили адабиятынан сабак беремин. Бул жерде бизде, конечно, образовательное воспитание, развивающий и воспитательное задание деген бар, тарбиясы да бар. Албетте сабактарды жөн эле өтүлүп кетпейт да, ушул эмени турмушка байлап өтөбүз. Балдар болсо өздөрү эмесин чыгарып алышат. Ошондой эле бир эле ата-энелер жаман жакшы дегениңиздерде ар түрдүү үй бүлөлөр бар. Нукура кыргыздын чыныгы жакшы татынакай тарбиясын берген. Могул жерде канча татынакай адептүү балдарыбыз отурат. Ушундай балдарыбыз да көп. Ал эми, конечно, семья не без уродов деп коет. Аларды биз иштеш биздин эмебиз, алдыбыздагы максатыбыз. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар, сиздер Орок орто мектебинин жаштарынын сөзүн жана ошондой эле төрүбүздүн коноктордун, ата-энелердин, эже агайлардын сөзүн уктуңуздар. Бүгүн сиздер менен бизге бөлүнгөн убакытта бул мектептеги эрекетчилик жөнүндө азын-аулак сүйлөштүк. Бул балким биздин серепчилер айткандай, комплекстүү түрдө тарбия берсек, ошондо бул биздин балдарыбыздын келечеги кенен болот дагы, эрекетчилик жок болот деген ойду өздөрү айтышты. Тилекке каршы биздин Кыргызстаныбызда 3 күндө бирден ушул эрекетчиликтен өзүн өзү азып өлтүрүп атат. Бунун бир жагы бар. Демек, ата-эне балдарын жакшылап кайсыл жакка барып келип атат, кандай талим тарбия алып атат,
аныкташы толук абзел. Биздин данышман айтат, кайсыл коомдун жаштары имандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Жана дагы өзүбүз өзгөрүлбөсө, коом өзгөрүлбөйт. Ким өзүнө жакшылык кааласа, башкаларга толук кааламайынча ал жакшы мусулман боло албайт. Демек, ошондуктан урматтуу теле көрүүчүлөр, угармандар, жаштардын оюнан сиздер жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Жалпы жаштар сүйлөсүн теле долбооруна жакындан жардам көрсөткөн Орок орто мектебинин мүдүрүнө жана ошондой эле мугалимдер жааматына чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыз.